İç катуудан жабыркап жүргөндөргө келиңиздер, сиздерге эч айтыла элек маалыматтар жеткирмекчимин. Сөзсүз түрдө зор пайда аласыздар. Ич катуу көйгөй дайыма актуалдуу бойдон калууда. Анткени мындан жабыркагандар азайбай эле кайра көбөйүп жатышат. Мунун негизги себеби адамдардын көпчүлүгү туура эмес тамактанышат. Андыктан биз дарыгерлердин биринчи милдетибиз ушул элге туура маалыматтарды сөзсүз түрдө жеткирип туруу. Ушул катары ич катуу көйгөй боюнча дагы. Эми ич катуу деп биз качан айтабыз? Ушул нерсеге тактык киргизип алайлы. Эгерде сиз бир жуманын ичинде 3 жолу бошонсоңуз, демек сиз ич катуудан жабыркабайсыз. Көңүл ток жүрө бериңиз. Бирок бир жумада 3 жолу, 4 жолу бошонгонуңузга карабай, ар жолу кыйналып бошонсоңуз, калып кеткендей болсо нар жакта, дайыма коюураак чыкса, демек сиз дагы ич катуудан жабыркап жүрөсүз. Ушул эки көйгөйдү биз ич катуу деп айтабыз. Эми мунун коркунучун айта турган болсом, көп убакыт бою ушул көйгөйдөн жабыркап жүрө берсеңиз, өтө начар ооруларга, ошол катары жоон ичегинин эң начар оорусуна дагы кабылып калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен мүмкүн болушунча маселени өз убагында чечкен аракет кылыш керек. Мен сиздерге бүгүн эки нерсени сунуштайм. Ошол экөөсүн аткаруу аркылуу сөзсүз түрдө жакшы жыйынтыкка сиздерде үмүт пайда болот. Биринчиси бул бифидум жана лактобактериялар. Негизи бул жоон ичегинин микрофлорасын байытчу микробторду биз ич өткөн учурда сунуштайбыз. Бирок дагы бир нерсе, ич каткан учурда көбүнчө клетчаткага бай азыктар сунуштап жүрөбүз. Бирок сиз клетчатканы канчалык көп жегениңизге карабай, жоон ичегиңиздин микрофлорасы начар болсо, баары бир ичиңиздин келиши кыйын боло берет. Ошол себептен жоон ичегинин микрофлорасын байытышыбыз керек. Ал үчүн өйдөдө айтылган эки бифидум бактерия жана лактобактерияны ичип турушуңуз керек. Эң азы 10 күндөн. Анан канча дозада ичилет, кантип ичилет, ал албетте кагазында жазылуу болот. Ошого карап иче бересиздер. Же болбосо тааныш дарыгериңиз менен кеңешип алсаңыздар болот. Анан дагы жоон ичегинин микрофлорасын мурунку темалардын биринде айтканмын, байыта турган бул кефир, квашеный капуста жана квас. Квас суусундугун ичип турасыз, кефир ичип турасыз и квашеный капуста жеп турасыз. Анан өйдөдө айтылган эки микробду дагы зарылчылыкка жараша бир 10 күндөн ичип койгон жакшы, 3 айда бир жолу. Анан экинчи маанилүү сунуш бул калий менен магнийди байытышыбыз керек. Аларды кантип байытабыз? Аларды байытыштын эң жөнөкөй жолу бул жашылчаларды көбүрөөк колдонуу. Укроп, кинза, сельдерей, петрушка, ушул чөптөрдү мүмкүн болушунча көбүрөөк аралаштырыш керек тамак ашка. Ошондо сизде калий менен магний көбөйүп, жоон ичегиңиздин келишине дагы мүмкүнчүлүк ашат. Ал эми таблетка түрүндөгүсүн сунуштабайм, анткени сизде бул микроэлементтер жетишсиз болсо, чөптөр менен деле толтура алсак болот. Бирок сизде жетиштүү болуп туруп таблетка иче турган болсоңуз, бул сизге зыян алып келиши мүмкүн. Ичиңиздин токтой калышына себепчи болуп калышы мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө жашылчаларга көбүрөөк басым жасаган жакшы. Таблеткага шашылбаш керек. Анан буга чейин сиздерге ич катуу көйгөйүн жоюу үчүн кастор майын сунуштаганмын. Бир айда бир эле жолу ичүүгө болот. Жана ал сиздин 1 килограмм салмагыңызга 1 миллилитр дегенмин. Ошондо мисалы сиз 50 килограмм болсоңуз, 50 миллилитр өлчөмдөгү кастор майын бир эле жолу ичесиз ач карынга. Башка көп сунуштала бербейт. Анан дагы ичти жакшы келтирип бере турган бул сенна меканская деген чөп бар. Пайгамбарыбыз дагы сунуштаган деп айтылган. Бул так дагы эмес, мен айта албайм, бирок бул дагы жоон ичегинин келишине жакшы жардам берет. Муну дагы кастор майы сыяктуу көп колдонууга болбойт, анткени ансыз бошоно албай турган болуп каласыз көп колдончу болсоңуз. Андыктан аны дагы бир айда 1-2 жолу эле ичсеңиз болот. Атайын бир өзүнчө сунуш болбойт, болгону чай кылып иче бересиздер ошол чөптү. Анан дагы иштин жакшы келип турушу үчүн дагы эки нерсени айтсак болот. Бул биринчиси туура тамактануу. Эми туура тамактануу боюнча көп сөз айтса болот, бирок эң маанилүү азыр кошумчалап кое берейин. Куурулган тамакты и камыр тамактарды азыраак жеш керек. Же болбосо тамакты чала кууруп жеш керек. Ошондо дагы иштин келүүсү жакшырат. Ошондой эле сууну дагы жетиштүү өлчөмдө ичиш керек. Мен жетиштүү деп айттым, көп деп айткан жокмун. Жетиштүү деп биз качан айтабыз? Сиз качан суусай баштаганда дароо иче калдыңыз, чоңкуңуз канды, ушул сизге жетиштүү суусундук. Андан ашык ичүү болсоңуз, сизге терскерисинче зыян алып келет. Айта кетсем, жүзүңүздө, буттарыңызда ишиктер пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан суюктукту ичкенде дагы
жетиштүү өлчөмдө гана ичип үйрөнүңүздөр. Анан дагы азыр күн ысык, ошол себептен бир аз көбүрөөк ичсеңиздер кайра жакшы болот. Ошондо дагы өтө көп эмес, чаңкоону бир аз көбүрөөк кандырып алсаңыздар жарай берет деген сөз.